Москва шаарынын тургундары, Қазақстан границага чыгып келүү, кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси, сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз, жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7925 017 16 16 +7929 654 45 64. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Бүгүнкү маек Кыргызстанга учуп барып, биздин мекендешибиз Россиянын жараны бар. Кыргызстанга кире албай, кайра Россияга учуп келген жөнүндө болмокчу. Азыр мырзанын тасмасын өзүңүздөр көрүңүз, андан ары сөздү уланталы. Российский паспорт барлар срочно көрүп коюңуздар. Бүгүнгү бир аз мен кабылган учурга көпчүлүгү кабылбасын деп, балким менин ушул видеом кээ бир адамдарга жардам тийип калышы мүмкүн. Ошого тааныштарыңыздар, досторуңуздар, туугандарыңыздар болсо, российский паспорт барлар сөзсүз ушул видеону жөнөтүп коюңуздар. Мына мен азыр Шереметовдон чыгып атам, Кыргызстанга бардым, кайра обратно кайтарып жиберди. Октябрда чыккан закон боюнча сөзсүз 3 айга регистрация кылыш керек экен. Ал баягы мен 15 күндө чыгып кетем, 3 айга жетпей чыгып кетем деген адамдар кайра жаңылып барсаңыздар, кайра обратно бул жака киргизбей обратно учуруп жиберет экен. Ошондуктан сөзсүз регистрация кылып, балким азыр бул видеодо толук түшүнүксүз болуп атса, российский паспорт барлар ушул закон боюнча бир көңүл буруп коюңуздар. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Эми ушул жигиттин маселесин мен жалпак сөз менен майдалап чечип берейин. 2023 жылдын 21 октябрында тышкы иштер министрлигинин демилгеси менен, министрлер кабинетинин колдоосу менен мурда визаран деген система бар болчу. Визаран деген система бул чет элден келген жарандарды визага аркылуу эмес, жакын коңшулаш өлкөлөрдүн жарандарын жөн эле киргизип, кайра чыгарып турчу. Эми ошол эле системаны отмена кылып койду. Ал системаны Кыргызстанда да отмена кылды, жана орус тараптагы отмена кылды. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системаларынын эң ыңгайлуусу, мыктысы, шарты жакшысы бул Банк Мир привилегии болуп жатат. Кыргызстанга приложение аркылуу сом которсо да болот, рубль которсо да болот, жана доллар менен алса да болот. Бүгүнкү күндө Байтүшүм деген банк менен иштешип жатат. Жакын арада Кыргызстандын бүткүл банктары менен иштешип баштайт. Шарттары ыңгайлуу, приложениени көчүрүп алалы. Азыр мен ссылка киргизип коем, андан тышкары QR код аркылуу да көчүрүп алсаңыздар болот. Ада көчүргөндөн кийин тыйын которуп атканда промокод мекен десеңиздер 0,1% эмес, андан дагы арзандатылган чоң скидкалар менен тыйын которосуңар мекендештер. Кыргызстанга мекенибизге салымыбызды кошуп, экономикасын акча которо берем мекендештер. Эми токотер жери ал эмне деген система. Эми чет элдик жаран Кыргызстанга кирип атканда, Орусиянын жараны болобу, Казакстандын жараны болобу, Армениянын жараны болобу, айырмасы жок. Кыргызстанга кирип атканда 90 күндөн ашык жүрө албайт. 90 күн эгерде Кыргызстанда жүрсө, 180 күн кайра тышка чыгып кетиш керек. Ошондой. Эгерде эмгек келишими жок болсо, эмгек келишими болсо эч кандай маселе жок. Эми жанагы мырзанын кире албай калган себеп бул ал мырзанын болгон паспорт эле бар болчу. Мурда 90 күн жүрүп, анан кийин кайра чыгып, кайра кирем деген ой менен ошол система иштеп киргизбей койду. Эгерде сиздерде эки жарандык бар болсо, Россияныкы да болсо, Кыргызстандыкы да болсо, эч кандай маселе жок. Орусияга Россиянын паспорту менен кирип чыгып жүрө бересиңер, Кыргызстанга Кыргызстандын толук кандуу жараны катары кирип чыгып жүрө бересиңер. Эгерде силерде паспорт жок болсо, бирок паспорт алам десеңиздер, өзүңүз этникалык кыргыз болсоңуздар, анда консулдук бөлүмгө кайрыласыңар, же болбосо Кыргызстанга соңго кайрыласыңар. 3 айдын ичинде президенттин указы менен силерге Кыргызстандын жаранын, эгерде мурда кокустан отказ берип алсаңыз, Кыргызстандын жаранын кайра восстановление кылып туруп силерге жарандык берет. Эч кандай маселе жок. Эгерде силерде такыр эле жарандык Кыргызстандыкын албайм, кандай кирем десеңиз, анда экинчи система бар, мекен карт деген. Мекен карт атайын чет элде иштеп
жашап жүргөн мекендештер үчүн жаралган. Бул СНГ өлкөлөрүнүн эмес, бул дальний зарубежье, Америка Кошмо Штаты, Европада, башка өлкөлөрдө жүргөн мекендештер Кыргызстан жараны жок болсо, улам виза ача бербесин деп ошо мекен карт деген системаны ойлоп чыгарган. Мекен картты деле алуу оңой эле. Эгерде кимге кызык болсо, комментарий жазып койсоңуз, ошо мекен карт жөнүндө мен өзгөчө бир башкача выпуск чыгарып берейин. Эми урматтуу мекендештер, ошол токотер жери ошондой система иштеп калды. Эгерде Кыргызстан жараны жок болсо алып алыңыздар, болбосо мекен карт алып алыңыздар, же болбосо үчүнчү ирет ошо Кыргызстандан эмгек келишим түзүп алыңыздар. Эмгек келишимдин негизинде Кыргызстанга каалашынча кирип, каалашынча чыгып жүрө берсеңиздер болот. Ошондой акыбал өзгөрүп калды. Тилекке каршы жана мырзабыз ошого туш келип калдылар. Урматтуу мекендештер, дагы кимде суроолор болсо, ушул боюнча толуктоолор болсо, мен силерге дагы айтып берем. Сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Космонбеков. Көрүшкөнчө.